программабызды улантабыз. Атадан калган мурасты бүгүнкү күндө жандандырып келе жаткан биздин дагы чыгаан атуулдарыбыз бар. Ушул чыгарманын автору жаңырып өткөн ошол Нурак атабыздын балдарын биз конокко чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто Мундус Нурак уулу жана ошондой эле Эрнак Нурак уулу. Саламатсыздар, кутмандуу таңыңыздар менен келипсиздер, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Ушул чыгарманы угуп аябай талкындап отурдук. Биз укканбыз, Мундус, сиз ушул атаңыздан кол өнөрчүлүгүн алып калгансыз, мурас катары. Комуз чабасыз жана ушундай чыгач устачылыгын алып калган деп укканбыз. Бул устачылыкка качан аралаша баштадыңыз? Мен 8-класстан баштадым. 8-класста атам ошо сен комуз чапканды үйрөн деп мындай ага чейин аякта станоктор бар, аларга жакындатпачы да. Мындай эле бир оюнчук жасасам ошолорго макул уруксат берип койчу, бирок комузга жакындатчу эмес. Анан 8-класста кичине чоңоюп калдым деп 15 жашка чыкканда анан эметсең станокторго уже киришсең болот деп уруксат берген да, ошондон баштап биринчи комуз чаптым 8-класста. Бир ай чаптым бир комузда. Ал комузуңуз бар болсо керек азыр деле? Жок, аны сатка чапканбыз да. Узак убакытпы бир ай? Бир ай өтө узак убакыт да. Анткени мен азыркы учурда өрүк комузду бир жумада жасайм да. Мурун бир ай. Берке комуз чептип чыгармачылыгын мурас кылып алган жоксуз, ушул кол өнөрчүлүк өнөрүн гана алып калдыңыз э? Мен комуз чертип баштагам, анан кийин 6-класста сүрөт мектепке тапшыргам да. Ошондон сүрөткө киришип кетип, анан комузду черткен жагын анча өздөштүрө албай калдым да. Анан баягы кички кезде үйрөнгөн эле мындай көмөгүүлөрдү жана шаңдуу күүлөр, мындай жеңил күүлөрдү эле билем да. Мындай кара күүлөрдү жана мындай атам өзүнүн чыгарган немелерин аларга инизден наоборот үйрөнүп атабыз да. Жакшы, Эрнак. Сиз жөнүндө дагы сүйлөшсөк, сиз деген мынакей Нурак атабыз өзү черткендей чертесиз, аны интернеттен дагы көрүп калганбыз. Чындыгында аябай талантыңызды баалайбыз. Сиз дагы айтып өтсөңүз, баягы өзүңүздүн каалооңуз беле, баягы ата мени үйрөтүңүз деп, же болбосо андай эле көрүп жүрүп эле үйрөнүп кеттиңиз беле? Меники кандай болду? Мен 6 жашыман үйрөттү атам. Ошондо аябай кызыктым да. Кызыгып үйрөнүп келатсам, орто жолдон Машбатай деген күүгө келген, анын мерчемдери менин колума чоңураак болуп калат экен да. Жетпей калат экен басмаларыначы. Анан кийин деп болбойт деп эметип койгондо ошондо көңүл түшүп калды да. Көңүл түшүп калып, канча 6-5 класстарга чейин тыштап койдум комузду. Кайра анан кийин элдер ушу Нурактын баласы экенсиң, комуз чертпейсиң деп эметкен. Анан ойлонуп ушу баары бир үйрөнүш керек экен деп үйрөнүп баштадым. Анан 5-6 класс болсоңуз манжаларыңыз да узарды да, туура. Ошондо калды. Анан сизди көп айтышабы Нурак атанын копиясы экенсиз деп. Аябай көп айтышат. Көргөндөрүм бар. Нурактын баласы деп билип калса. Чындыгында Мундус сизге караганда Эрнак көбүрөөк окшош турат экен. Черткен көңүңүз дагы. Ооба, күлгөнүңүздөн ушу Нурак атабыз тирилип келгендей жаш кезинде элесте калтырат экенсиз. Азаматсыз. Ал кишинин ушундай өнөрүн, чыгармачылыгын эле эмес, өңүтүсүн дагы мурас кылып алып калыптырсыз. Азаматсыз. Бизге абдан кубанычта. Анан сиздин атыңызды Мундус деп, Мундус уруусунун атынан койгонун уккан жайыбыз бар. Сиздин атыңыз Эрнак. Өтө өзгөчө ат. Ушул атыңызды ким койду эле, ушул жөнүндө? Бул атамдын жакын досу, өкүл баласы Бакыт Чыдырбаев койгон. Атам ал кездерде тарыхка аябай изилдеп жүргөн кезде, тарыхты чукуп, ошол кезде Атилла ханды көп изилдеди, деп кыргыздын немесинен чыккан деп ошону изилдеп жүргөн кезде, ошондо Бакыт байкебиз айткан да, деп ушу Атилла хандын баласынын атынан койбойсуңар Эрнак деп. Ал хан адилеттүү падыша болчу экен да, баарын тең кара. Ошо Эрнак деп койдуруп койду. Мундус, айтсаңыз, ошон бүгүнкү күндө сиз комузду баягы буйрутма көп эле болобу? Ооба, жана заказдарды меники мындай заранее жасап, анан чыгара албайм да, меники дайыма заказ келет, анан жасайм да. Ошондой, биринчисин бүткүчөк, экинчиси келип калат ушинтип. Заказ көп эле. Устачылык менен
алектен Ооба, байкеңиз спасибо. жасаган комуз өнөрү ушундай комуз чабуу сизде дагы барбы өнөр? Мен кандай десем, мен баарын чаап бере албайм, бирок эмелерин жасап бере алам. Кыл эме, тепкек, кулак ушундай моюндарын Жасаган жасаган. азаматсыз, бирок байкеңиз жасаган комуздарды сиз эң башкысы чертип көрүп бересиз. Анда кезекти берели. Ооба, келиңиз комузуңузду ала келгендикенсиз, бир жаш чарма Ооба, кайсы? Нурак Абдрахманов, Сөңкөл баяны. Керемет. Рахмат. Чындыгында Соңкөлдүн боюнда отургандай эле элестеттим өзүмдү. Ооба, ал эми мен болсо мурда рекламалык жарнактарда көрсөтчү эле го, баягы Кыргыздын эң кооз сулуу жерлерин көрсөтүп, анан ушул күнү коюп коюшчу. Ошол нерсе дароо эсимде келди. Чындап эле сонун жерлерде жүргөндөй болдум. Рахмат келип бергениңиздер үчүн.